Саламатсыздарбы? Мен Баткен мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил бөлүмүнүн башчысы, педагогика илимдеринин кандидаты Халилова Түртүгүл Ташболотовнамын. Мага чейинки мамлекеттик кызматкерлер окуган Манас Теңир Уул бөлүмүнөн үзүндү окуп беремин. Жакып баш болуп жаңы журтта жаткан кыргыздар чоң шашкеде өзөрүп койгонду. Балдардын өзөгү талып калганбы? Кыбыроого алы жок, кайырмакка илер эти жок. Көйнөгүнүн этегин үзө баскан энелери таш кемеге куруп, сактап жүргөн куурма чайдан кайнатып, эптеп өзөк жалгашты. Балдар боор талашып, ышкын, кымыздык издеп кетти. Чоңдор ак балта ойлогон акылды алар дагы ойлошуп, саз жээгинен камыш кыркып, чоң алачык тигип жатты. 3-4 эркек агындуу кара суу бойлоп, жегиделерин чечип, жака жеңдерин бууп, өрүп жүргөн балыктан челек-челек кармап жиберди. Журттун баары бир казанды тегериктеп, балык бышырып, кадыресе тайдын этин жегендей каниет кылышты. Түш ой, ак балта келди. Келгенде жөн келбеди. Алдына салып айдаган 100 чамалуу кой бар. Астында мингени, жанада куштогону болуп 2 аты бар. 3 саан уй бар. Анан дагы ээрчиткен 3 калмак бар. Тим эле жоо жаап, мал тийип келаткандай жаркылдаган түрү бар.